Садыр Жапаров жаңы салынып жаткан Ош базарынын курулуш иштери кызуу жүрүп жатканын айтты. Жаңы Ош базарынын курулуш иштери сапаттуу жана кызуу жүрүүдө. Мындай билдирүүнү президент Садыр Жапаров өзүнүн соц баракчасында айтып, бир нече видео менен бөлүшкөн. Өлкө башчысы кийинки жылдан тарта базар көчүрүлө тургандыгын белгилеп, түзүлүп жаткан шарттарга токтолгон. Кудай буйруса, келерки жылдан баштап соодагерлерибиз жабык, заманбап, бардык шарттары бар базардын ичинде 4 мезгил бою жылуу жумшак соода кыла башташат деп калтырган билдирүүсүндө. Айта кетсек, Бишкекте жаңы Ош базарын камтыган шаарчанын курулушу Пригородный айылында башталган. Турак жай, автобекет жана автомобиль жыйноочу заводу бар комплекс Пучек көчөсүнүн батыш тарабында жайгашат. Болжолдонгон аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөрү айтылган. Эске салсак, буга чейин Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров Ош базары батыш жана чыгыш автобекеттери шаардын сыртына чыгарыла турганын билдирген. Чоң жети Ирандан Орусияга курал берүүнү токтотууну талап кылды. Чоң жетиге мүчө болгон өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Ирандан Орусияга курал жарак жөнөтүүнү токтотууну талап кылды. Алардын биргелешкен кароолдосунда Тегерандын Москвага баллистикалык ракета жөнөткөнү сынга кабылган. Соңку күндөрү бир катар батыш мамлекеттери Иран Орусияга ФАЦ 360 үлгүсүндөгү ракеталарды жөнөткөнүн билдирип жатат. Тегеран мындай маалыматтарды четке каккан, Москва болсо комментарий берүүдөн баш тарткан. Бул жагдайга байланыштуу Британия, Франция жана Германия Иран менен эки тараптуу аба каттамдарына байланыштуу келишимди жокко чыгарып, Иран Эйр авиакомпаниясына санкция салууну чечкен. АКШдагы санкциялык тизмесин кеңейтип, ага Орусия менен Ирандын жаңы компанияларын, жеке адамдарды киргизген. Тегеран бул кадамдарга жооп берилерин эскерткен. Чоң жетиге Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ мүчө. Москва Украинага кол салгандан бери Тегеран Иранда жасалган Шахед жана Мухажир дрондорунун согушта колдонулушуна байланыштуу санкцияларга кабылып келатат. Бирок Иран уруш тутангандан бери Орусияга курал бергенин четке кагууда жана бул жаңжалда бейтараптуулукту карманарын айтууда. Булак Азаттык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Вашингтонду Киевге алыска учкан ракетаны колдонууга жол ачкан чечим кабыл алган жок. Вашингтондо АКШнын президенти Джо Байден менен Британиянын премьер-министри Кир Стармердин жолугушуусунда Украинага алыска аралыкка учкан ракеталарды колдонууга жол ачкан чечим кабыл алынган жок. Ак үйдүн болжолу ушунун жыйынтыгы тууралуу тараткан маалыматында мындай куралды колдонууга уруксат берилгени тууралуу сөз болгон жок. Анда Кошмо Штаттар менен Британияны Украинаны колдосун, аны Орусиянын зомбулугунан коргоону улантары гана көрсөтүлгөн. Стармер Байден менен жолугушууда Украинага карата кандайдыр бир конкреттүү кадамдар же тактика эмес, эки өлкөнүн стратегиясы талкууланганын ырастады. Ал ошондой эле жагдайдын андан ары өнүгүшү ушул айдын аягында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынан кийин белгилүү болорун кыйтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул жолугушуу тууралуу комментарий берип жатып, Путин биздин шаарларды, айылдарды өрттөп жаткан маалда биз мунун үстүнөн иштеп жатабыз деген сөздөрдү такай угуу оор болорун билдирди. Киев көптөн бери эле өнөктөштөрүнөн алыска аралыкка учкан ракеталарды колдонууга уруксат берүүнү суранып келет. Шаршемби күнү кечинде Киевде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жана Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лемми Зеленский менен жолуккан. Анда Украинага берилген алыска атуучу курал жаракты колдонууга салынган тыюуну алып салуу маселеси талкууланган. Блинкен талкуулардын мазмунун Байденге жеткирерин билдирген. Ошол эле маалда ал алыска атуучу куралдарды Орусиядагы бутага колдонууга уруксат берүү эскалацияга алып келиши мүмкүн деген кооптонуулар талкууда негизги роль ойноорун белгилеген.
The Guardian басылмасы Британ өкмөтүндөгү өз булактарына таянып, шаршембиде кечинде Лондон Украинага Storm Shadow ракеталарын Орусиядагы буталарга каршы колдонууга уруксат бергенин кабарлаган. Бул айда Вашингтондо Байден менен Зеленский жолугушуусу мүмкүн. Буга чейин Украин президенти анда Украинанын жеңиш планы менен тааныштырарын маалымдаган жана бул планды ишке ашыруу АКШнын жардамына байланыштуу экенин айткан. Орусиялык армия кошунасын түрдүү курал менен аткылап бомбалап келет. Москва оорукана, мектеп, бала бакча, энергетика жайлары өңдүү жарандык инфраструктураны жайкын элди бутага алганын ар дайым танат. Киев жана эл аралык коомчулук андай соккуларды согуш кылмышы катары испаттайт. Булак Азаттык. Москва Вашингтонду Иран менен Россиянын мамилесине келишпөөгө чакырды. Москва Вашингтонду Россия менен Ирандын ортосундагы аскердик техникалык кызматташууга келишпөөгө чакырат. Бул тууралуу РФтин Тышкы иштер министрлигинин башчысынын орун басары Сергей Рябков айтканын РИА Новости жазды. Алар мындай алака эч кандай эл аралык милдеттенмелерди бузбастыгын айтышты. Биздин мамилелер убакыт менен сыналган. Анда эл аралык милдеттенмелер жаатынан алганда кандайдыр бир милдеттенмелерди бузбайт жана эч кимдин коопсуздугуна же аймактык тең салмактуулукка терс таасирин тийгизген элементтер жок, деди Рябков. Анын айтымында Россия менен Ирандын кызматташтыгы саясий, экономика жана транспорт тармагында өтө кеңири жайылган. Аскердик техникалык кызматташтык да бар. Аны эч ким танган жок. Бирок ал АКШнын иши эмес жана алар бирөөнүн маселесине мурдун тыкпай өз иши менен алектениши керек деп айтылат маалыматта. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму МВИБн маймыл чечекке каршы вакцина болорун жарыялады. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, вакцина өтө муктаж болуп, илдет жайылып кеткен аймактарга жеткиликтүү болот. Ошондой эле тез таралышын азайтат жана эпидемияны токтотууга жардам берет деп күтүлүүдө. Досунун алдын ала квалификациялык баалоосу өндүрүүчү Bavarian Nordic ACE берген маалыматында жана вакцина үчүн жоопту жөнгө салуучу орган болгон Европалык дары-дармек агенттигинин көрсөтмөсүнө негизделген. МВИБн вакцинасын 18 жаштан жогорку жарандарга 4 жум аралыгында 2 доза сайса болот. Аны муздаткычта 2-8 градус температурада 8 жумага чейин сактоо каралгандыгы айтылат. Айта кетсек, август айынын ортосунда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейесус маймыл чечек эпидемиясы жайылуусуна байланыштуу кайрадан глобалдык өзгөчө кырдаал жарыялаган. Ал эми Кыргызстанда кырдаал туруктуу экендиги айтылган. Дарыгерлер маймыл чечек кандай илдет экендигин айтып, дарылоо жолдору боюнча кеңеш берген. Булак Супер Кежи.